Құдай деген сөз бізге ушунчалык жатып калган. Құдай жөнүндө ойлонбогондор көбүрөөк Құдай деп сүйлөйт. О Құдай, Құдай, Құдай жалгасынчы, Құдай өзүң сакта, о Құдай сакта, Құдай. Не бул Құдай? Құдай жөнүндө ойлонуп көргөн эмес. Дегиле Құдай барбы өзү? Деп сурасаң, бар дейт. Бар, азыр Құдай жок деген мындай модадан чыгып калган. Құдай бар дейт. Ана Құдай. Жүрөгүмдө дейт. Құдай менин жүрөгүмдө. Құдай мен канбы? Же булчуңбу, же этпи? Эмнеге сенин жүрөгүңдө? Жүрөктү алып жүрөбүз Кудайды. Биз ушундайбыз, ыймандуубуз дейт. Оор. Құдай барбы? Бар. Ана. Далилиң барбы Кудайдын бар экендигине? Барбы далилиң? Мындан 14,5 кылым мурда чөлдү жана төөнү гана билген караңгы араб төөнүн кумалагын алып туруп Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп көөлүк айтат. Аллах бар жалгыз жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын элчиси деп төөнүн кумалагын кармап алып туруп көөлүк келтирет. Кудайдын бар экендигине далил тапты. Бүгүн миллиардтаган жылдар бою жарык ылдамдыгы менен уштап жетпеген жылдыздарды көрө ала турган приборлор бар. Кудайды барбы десең далил таппай отурат. Албетте бар Кудай. Албетте бар. Ал болбосо биз кайдан болмокпуз? Бул костюмдун тигүүчүсү барбы? Албетте бар. Сен көргөнсүң баны? Жок, көргөнбөйсүң. Анан эмне айтып атасың? Бар да. Мунун тигүүчүсү болгон үчүн костюм тигилип калды да. Өзү тигилип калбайбы? Жок, өзү тигилип калбайт. Анан кантип бул аалам өзү жаралып калсын? Bir kostüm tigilip kalmasa, bulu alam kantip özü jaralып kalsın. Kuday var mı değil? Var. Al kayerde? Жүрөгүңдө Kudayыңды tap.